Мамлекеттик тех инспекция мындай маалымат бере кетет. Мындай ири соода борборлорунда жана базарларда экономика министрлигинин берген уруксаты менен жылына бир гана жолу текшерүү жүргүзө алабыз. Биз өз алдынча келип эле сырттан келип эле канакей деп текшерүүгө өзүбүздүн укугубуз жок. Бул биринчиден. Экинчиден, эгерде кандайдыр бир ошол имаратта маселе жаралып калып, жарандар эгерде бизге арызданып келе турган болсо, же болбосо коопсуздук талаптарына жооп бербей, ошол жаран келип ушул жерде менде күмөн саната турган ушундай болуп атат деп бизге арыз менен кайрылса, анда мамлекеттик тех инспекциянын инспекторлору ошол каттын негизинде барып текшерүүгө алганга толугу менен укуктуу. Бүгүнкү күндө мына өзүңүздөргө маалым болгондой биз машыгуу гана жүргүзүп жатабыз. Бул машыгуу жана тиешеси бар органдардын катышуусунда жүрүп жатат. Ал эми текшерүү иштери болсо, жанагы биз айтып кеткендей, жылына бир гана жолу текшерүү жүргүзөбүз деп атпайбызбы? Бул боюнча биз атайын экономика министрлигине кат жөнөттүк. Болжол менен 20дай ири соода түйүндөрүн текшерүүгө алышыбыз керек. Бүгүнкү күндө биз ошол жолдогон каттын жообун күтүп жатабыз. Кайсыл күнү бизге жооп келсе, ошол күнү сиздердин мынакей катышууңуздарда дал ушундай текшерүү иштерин жүргүзөбүз.